Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүнкү чыгарылышта болгон окуядан алынып 2011-жылы тартылган Голливудтун мыкты тасма жаратуучуларынын бири Брэд Питтин аткаруусунда Американын бейсбол оюну жөнүндө бардыгын өзгөрткөн адам аттуу тасманы көрөбүз. Команда акыркы оюндарда утулуп элдин үмүтү үзүлүп калган кезде аны алдыга сүйрөп чыккан адам менен таанышабыз. Андыктан биздин үнүбүзгө кунт коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Динибизде эң эле жаман адам бул эч кимге пайдасы тийбеген адам деп айтылат экен. Ошондуктан көрүүчүлөрүбүз сиздерге бир аз болсо дагы пайдабыз тийсе экен деп сиздерге жаккан тасмаларды кыскача айтып берип, бир аз болсо дагы убактыларыңыздарды үнөмдөөнгө аракет кылып жатабыз. Бирок бул сиздер үчүн бир аз убакытта бүтүп калган тасманын артында өтө бир чоң эмгек жатат. Анткени тасманы YouTube'тун ар бир талабына жооп бере тургандай кылып чыгарып, анан да сиздердин купулуңуздарга толо тургандай кылып монтаждоого бир топ эле убакыт кетет. Ошондуктан достор, чыгарып жаткан жардамыбызга көп жиниңиздерди келтирбей, андан пайда алып колдонсоңуздар, контентибиздин мындан дагы көп жана кызыктуу чыгышына жардамы тиет. Ошондуктан тасманы Кыргызстанда көрүп, бирок Москвада иштеп жүргөн дос туугандарыңыздар болсо, документ жасаган байкебиз жөнүндө маалымат берип койсоңуз болот. Анткени байкебиз көпчүлүктүн колунан келбеген документ ишин бир заматта эле бүтүрүп бергенге кудурети жетет. Андыктан калем дептериңизди алып байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 901 547 86 17. Бул адамдын аты Билли Бин. Ал Окленд Атлетикс аттуу бейсбол командасынын башкы менеджери. Атлетикс оюнчулары 2001-жылы күзгү айларда Нью-Йорк Янкис оюнчулары менен маанилүү беттешке чыгып, ал беттеште утулуп калышат. Ансыз деле иши жакшы жүрүшпөй жаткан Окленд Атлетикс командасынын мындан ары иши андан дагы жамандап, команданын мыкты оюнчуларын башка командалар сатып алып коет. Анткени Атлетикстин командалык бюджети көп деле суммага жетпей, оюнчулардын айлыктарын жарытарлык деле көтөрө алышкан эмес. Ошондуктан Билли бул утулуудан кийин биз башкача көз карашта ойношубуз керек экен деп түшүнүп, ал иштешип жаткан команданын ээсине барып бизге көбүрөөк сумма бөлүңүз десе, башчысы каарманыбызга жооп кылып, менде көп деле акча жок. Ошондуктан командабыз ортолукта жүрсө деле мен ошого макулмун. Мен башка акча таба албаймын. Мени көп эле кыйнай бербечи десе, Билли ал жерден кетет. Ал ошентип бейсбол оюнунун кийинки беттештерине даярдыгын көрүп, жаңы оюнчуларды топтоо менен алек болуп жаткан. Бирок ал жардамчылары менен сүйлөшүп отурган кезде алардан бир конкреттүү түрдө эч кандай сунуш түшкөнүн деле байкаган жок. В том, что есть богатые команды и есть бедные команды. Потом 50 метров говна, а затем мы. Анткени Биллинин мойнундагы тапшырма боюнча аларга арзан, бирок өтө мыкты оюнчулар керек. Бирок мындай нерсени кылыш дээрлик мүмкүн эмес экенин өзү деле толук түшүнүп жатты окшойт. Ошондуктан ал Кливлендке барып, ал жактын командасынын менеджери Марк Шаперге жолугуп, буга чейин каарманыбыздын командасынан Джонни Деймон деген оюнчу башка командага сатылып кеткендиктен, анын ордун толуктоо максатында Кливлендден жаңы оюнчу сатып алайын деп жаткан. Бирок эмнегедир Марк Билли айткан оюнчуну такыр саткысы келген жок. Анан дагы Билли байкап турса, Марк ал жердеги кеңешчилердин арасынан көз айнекчен жаш баланын үнүн угуп ошого жараша жооп берип жатты. Биллинин бул жолку сапары ийгиликсиз болуп, ал өзүнө керектүү оюнчуну ала албай калганы менен, ага жанагы көз айнекчен кылган баланын иши кызыктуу көрүнүп, аны менен жолугуп тааныша баштайт. Көрсө, бул баланын аты Питер Брент экен. Билли ага суроо салып, сен негизи кимсиң өзү? Каяктан келген бадириңсиң? Эмнеге Марк сенин сөздөрүңдү угуп анан чечим чыгарып жатты десе, Питер ага жооп берип, мен жөнөкөй эле катардагы команданын жумушчусумун. Марк менин сөзүмдү көп деле уга бербейт. Бирок мен ар дайым оюнчулардын үстүнөн текшерүү жүргүзүп, алардын азыркы абалы эмес, эртеңки күндө кандай ойноорун изилдеп чыгам. Мисалы, сиздерден Джонни Деймон деген оюнчу кетип калды. Менимче бул нерсе өтө эле туура болду. Анткени ал адам менен ийгиликке жетиш кыйын болчу. Мен өзүм экономикалык чоң окуу жайды бүткөмүн. Ошондуктан оюнчуларга математикалык көз караш менен караймын десе, каарманыбыз сен кызыктуу бала экенсиң. Анда мен кеттим деп эле унчукпай ал жерден кетип калат. Биз ушул жерде каарманыбыздагы кичинекей кезинде бейсбол оюнун ойноп, көптөгөн командалардын кызыгуусун туудуруп, бейсболдо анын келечегин аябай кең көрүшкөн. Бирок анын алдында эки тандоо болуп калат. Анын жашы чоң окуу жайга окуй турган убакта келип калгандыктан, ал окууну же болбосо профессионалдык бейсболду тандаш керек эле. Билли, это тебе решать. И какое бы решение ты ни принял, мы с мамой на твоей стороне. Биз мындан соң Питер Бренттин Окленд Атлетикске келе жатканын көрөбүз. Көрсө, Билли оюнчу сатып албай эле Питерди өзүнө жардамчы кылып Кливлендден сатып алып коюптур. Биллинин Питерге болгон биринчи тапшырмасы 3 оюнчуну тандап алар жөнүндө маалымат топтош керек эле. Бирок Питер 3 оюнчу эмес, 51 оюнчу жөнүндө маалымат топтоп салат. Анда каарманыбыз Питерден сен анализди кандай жүргүзөсүң десе, Питер бардык нерсесин түшүндүрө баштады. Көрсө, ал сабагын жакшы окуп, математиканы өтө мыкты өздөштүргөндүктөн, оюнчулардын жашын, алардын ойноо темпин, чуркоо ылдамдыгын жана башка
ушул сыяктуу математикалык ар бир өлчөмүн таап, анын орто санын чыгарып проценттик өлчөм менен ченейт экен. Анан да ал Биллиге маалымат берип жатып, биз билген негизи 20 000 бейсбол оюнчусу бар. Алардын арасында келечеги өтө мыктыларды билбей жүрүшөт. Биз болсо аларды математикалык өлчөм менен аныктап, командабызга алып өтө мыкты оюнчуга айлантсак болот. Алардын баасы азыр өтө дагы кымбат эмес. Мен арасынан изилдеп жүрүп үчөөнү тандадым деп каарманыбызга кагазын берет. Мындан соң Билли команданын башка жумушчуларын топтоп алып, биз буга чейин бизден кетип калган Джейсон Джамбинин ордун толукташыбыз керек. Анын оюнунун пайыздык өлчөмү 10% болчу. Биз азыр андай пайыздагы оюнчуну алганга акчабыз деле жок. Ошондуктан Питер экөөбүздө башка ой бар деп өзүнүн жаңы жардамчысы Питер менен тааныштырып, 3 жаңы оюнчунун атын атайт. Джейсона Джереми. О, боже. Билли, это кошмар. Муну уккан ал жердегилер Биллинин эмне кылып жатканын түшүнбөй калышты. Анткени ал айткан 3 оюнчу тең акыркы оюндарда такыр ийгилик жаратпай, эч кандай келечеги жок эле оюнчулар болчу. Бирок Билли оюнан кайтпай эле бизден кеткен Джамбинин оюн көрсөтүүсү 10% болчу. Мен айткан адамдардын пайыз ченеми дээрлик 4%дан. Эгер алар үчөө биригип бир адамдын оюнун ойной турган болсо 10%дан дагы өтүп кетет. Бул менин акыркы чечимим. Ошондуктан бул тууралуу башка суроо бербегиле деп айтат. Биз мындан соң Скотт Хэттеберг деген бейсбол оюнчусун көрөбүз. Ал бейсболдо топ болчу, бирок акыркы күндөрдө далынан жаракат алгандыктан оюнду жакшы өткөрө албай, жаракатынын айынан оюнга чалбагандыгын түшүнүп капа болуп олтурган. Бир кезде эле анын үйүнө Билли өзүнүн жардамчыларынын бири менен келип калды. Көрсө алар Скотту өздөрүнүн командасына кошуп алуу максатында келишиптир. Анда Скотт мен эми топ ыргыта албайм да десе, Билли ага жооп берип, биз сени оюндун башка бөлүгүнө коебуз. Бул конвертти алгандагы бир чечимге келип биздин командага кошулгунуң. Сени күтөбүз деп эле ал жерден кетишип, эртеси каарманыбыз кызына гитара алып берип жүргөнүн көрөбүз. Көрсө Билли аялы менен ажырашып кетип, анысы башка күйөөгө тийип, кызы менен кээ бир убактарда жолугуп турат экен. Бул америкалыктар байлык бийликте ийгиликке жеткени менен үй бүлөлүк бакытта көп учурда ийгиликке жетише алышпайт. Анткени аялы менен эркеги бири-биринин алдындагы милдеттерин жакшы аткарышпайт окшойт. Парней нельзя упустить. Это отлично. Просто отличное приобретение для Нью-Йорк Мэтс. Биз 1984 жылга кайтып Билли Биндин профессионалдык бейсболду тандаганын көрөбүз. Бирок ал канчалык жакшы ойногонго аракет кылса дагы такыр эле ийгиликке жетпей, арадан 5 жыл өтүп 1989 жылга чейин ойноп, эч эле бир алдыга жыла албай коюптур. Күндөрдүн биринде Биллиге жумуштуулардын бири келип, биз 29 жылдан бери бул бейсбол тармагында иштеп жүрөбүз. Сен болсо бул чижикти алып келип алып эле анын сөзүн угуп, компьютердик эсеп аркылуу эле оюнчуларды тандап жатасың. Бул нерсе биз үчүн өтө бир чоң урматсыздык. Бул оюндан кайткының десе, Билли анын сөзүнө көңүл бурбай койсо, жанагы адам сөгүнө баштайт. Анда Билли жини келип аны жумуштан айдап жиберди. Есть у Атлетик. Кого бы вы взяли? Я смотрю на список участников весенних сборов, и это просто издевательство. Ошентип 2002 жылдын жаңы бейсбол сезонунун башталышына 6 жума гана калган эле. Бул убакта Окленд Атлетикске Билли тандаган Чет Брэдфорд, 37 жаштагы Дэвид Джастис, Скотт Хэттеберг жана алардын командасынан кетип калган Джейсон Джамбинин иниси Джереми Джамби келип машыгуусун баштап калышкан. 2002 жылдын апрель айында сезондун биринчи оюну болуп, биз ушул жерде Билли Бин оюнунун ачылышына катышып, бирок оюнун өзүнүн көрбөй кетип калгандыгын көрөбүз. Көрсө ал бул тармакта башынан эле иштегени менен оюн таласында болуп жаткан нерсени такыр көрбөйт экен. Ал бул учурда башка нерсе менен алек болуп оюндун жыйынтыгын гана күтчү. Бирок жыйынтык каармандарыбыз күткөндөй болбой жатты. Алардын командасы оюндарды биринин артынан бирин уткура беришет. Анткени Окленд Атлетикстин башкы машыктыруучусу Арт Хау Билли алып келген оюнчуларды оюн талага чыгарбай эле өзү билген оюнчуларды чыгара берет. Анда Билли машыктыруучу Арт Хауга келип, сен эмне кылып жатасың? Сен жаңы келген оюнчуларды чыгарбай турган болсоң, биздин оюбуздун баардыгы текке кетет. Эмне мага өч болуп жатасыңбы десе, Арт Хауга жооп берип, бул жерде мен башкы машыктыруучумун, сен болсо менеджерсиң. Сен өз ишиңди аткарып оюнчуларды топтой бер, мен болсо өз ишимди аткарайын. Мага кийлигишпей эле койчу десе, Билли жини келип ал жерден чыгып кетет. Ошентип Арт Хау дагы деле өз билгенин кылып, акыркы 17 оюнда 14 жолу утулушат. Мындай жыйынтыктардан кийин элдин Окленд Атлетикске болгон үмүтү такыр эле үзүлүп, бул нерсенин бардыгына машыктыруучу эмес Билли Бинди күнөөлөй беришет. Проблема не в тренере. Проблема в генеральном менеджере, в Билли Бин. Утулуулар биринин артынан бири боло бергендиктен Билли машыктыруучуга дагы бир жолу келип, сен Пеняны кайра-кайра эле оюнга чыгара бербей, анын ордуна Скотту дагы чыгаргының. Менин сөзүмдү угуп кой деп кайра-кайра эскерткенди карабай эле машыктыруучу өз билгенин кыла берип, команданын оюну дагы деле ийгиликке жакындашкан жок. Бир күнү дагы бир жеңилген оюндан кийин анын командасы майрамда бийлеп жатканын Билли көрүп калат. Ал жини келип Джереми Джамбиге кайрылып, сага эмне жеңилген жагып жатабы? Эмне эле сайраңдап бийлеп жатасың? Бул тыптынч болгон үндү угуп жатасыңар
каармандарыбы бул силердин жеңилгендигиңер үчүн белек болуп жатат. Эгер жеңгениңерде куттуктуу үндөр чыкмак деп ал жактан кетип калды. Бир күнү Биллиге кызы кайрылып, сиздин көңүлүңүз бир аз чөккөндөй көрүнүп жатат. Менин билишимче Окленд Атлетикс тизменин эң акырына түшүп калыптыр. Эми сизди жумуштан айдап жибербейби десе, Билли кызына кайрылып, эч эле кабатыр болбогон кызым. Бардыгы жакшы болот деп аны сооротуп коет. Бирок чындыгында бардыгы мындай эмес эле. Каарманыбыз эми эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Ал бир кезде ойлонуп жатып, эртең менен эле кеңсесине келип, башка командалардын менеджерлерине коңгуроо кылып, жакында эле сатып алган Джереми Джамби менен мыкты оюнчулардын бири Пеняны сатып жиберүүнү чечет. Биллинин бул оюн уккан Питер ага такыр эле каршы чыгып, сен туура эмес кылып жатасың. Жакшылап ойлондуңбу, балким шашылып чечим чыгарып алгандырсың. Адашып команданы такыр эле жок кылып албайлы десе, Билли ага эми мага ишенип кое бер дейт. Мындан соң Билли башкы машыктыруучу Артхаунун көзүнчө кээ бир оюнчуларды сатып, алардын кээ бирлерин алмаштырып жибергендигин айтып, машыктыруучу Биллиге кайрылып, сен такыр эле келесо болуп калган окшойсуң. Оюнчулардын мыктыларын сатып жиберипсиң го десе, Билли ага жооп берип, эми мен айткан оюнчуларды чыгаргының деп айтат. Мындан соң Билли менен Питер оюнчуларга өздөрү оюн стратегиясын түзүшүп, ар бирине өзүнчө жолугуп ойлорун түшүндүрүп, оюнчуларды психологический жактан өстүрө баштайт. Анткени алардын оюнда оюнчуларды бир гана машыктыруу менен гана алек болбой, жашоодогу ар тараптуу ийгиликтерин көзөмөлдөп туруш керек эле. Командадагы ар бир оюнчунун пейилин жана алардын жүрүм турумун изилдеп чыккан каармандарыбыз аларга ошого жараша мамиле кылып, күндөн күнгө күч кубат бере башташат. Кызыгы Билли менен Питердин бул кылган иши ийгиликтүү болуп, Окленд Атлетикстин оюндары акыркы учурда ийгилик менен коштолуп, алар 17 оюнду утуп, 4 гана оюнду утулуп калышат. Мындай ийгиликти көргөн элдер дагы деле Окленд Атлетикстин машыктыруучусу Артхаусту мактай беришти. Но сейчас причина, по которой команда выигрывает, это Артхаус. Буга чейинки ою ишке аша баштаган Билли ишмерчемин мындан нары улантып, сезондун башталышында Кливленд сатпай койгон Рикардо Ринкан деген оюнчуну алууга аракет кыла баштайт. Бирок Кливлендтин аны Биллиге сата турган ою жок эле. Анткени буга чейин башка ала турган командалар дагы коңгуроо кылыптыр. Анда Билли кыйтырлыкка салып, Рикардону алам деп жаткан командаларга коңгуроо кылып, өзү башка оюнчуларды сунуштап, чыныгы чайкоочулугун көрсөтүп, Кливлендтен Рикардо Ринканды өзүнө сатып алып коет. Мы вам перезвоним. Спасибо. Отлично. Супер. Ушул күндөн кийин Окленд Атлетикс бир дагы оюнда жеңилбей элдин бардыгын таң калтырып, каршылаштардын биринин артынан бирин жеңип, тизменин эң алдыңкы катарларына чыга баштайт. Буга чейин бейсбол тарыхында эң көп уткан команда 9 оюнду катарынан уткан экен. Окленд Атлетикс болсо бул убакта 17 оюнду катарынан утуп салган эле. Можете сыграть еще 100 раз, но никто не сможет снова выиграть 18 игр подряд. Ал менен эле токтоп калбай 19-чу оюнду да жеңип алган Окленд Атлетикс эми 20-чы беттешине келип калганда 11-0 менен утуп бара жатышкан. Бир кезде Биллиге аялы менен кызы коңгуроо кылып, анын ийгиликтерин куттукташып, кызы атасынан суранып, сиз эмнеге оюн талаасына барбайсыз? Оюнчуларыңызды жанынан көргөнүңүз жакшы да деп оюн талаасына баруусун суранып, каарманыбыз кызына макулдугун берип, бир малда оюн болуп жаткан жерге жетип барат. Биллини оюн талаасынан биринчи жолу көргөн Питер да аябай таң калып калды. Бирок кызыгы 11-0 эсебинде бара жаткан Окленд Атлетикс Билли ал жерге келгенден кийин эле оюну ийгиликтүү жүрбөй, каршылаш командасы упайларды биринин артынан бирин ала берди. Ошентип эсеп 11-10 жетип, Окленд командасы утулуп калуу коркунучуна келип калды. Это сейф! Счет становится равным. Подумать только. Машыктыруучу Артхау эмне кылышын билбей бир кезде Скотту чакырып, анын колунда жаракаты болуп, оюндун башка бөлүгүндө ойноп жүргөнүнө карабай эле топту урасың деп чыгарып жиберет. Муну көргөн элдин үмүтү такыр эле өчүп калды окшойт. Анткени Скотт мурда топту уруучу оюнчу болгону менен колундагы жаракатынан кийин бул нерсени кылбай калган эле. Бирок баардыгы эл ойлогондой болбой, бир кезде Скотт топту уруп жибергенде, ал оюн талаасынан чыгып эле көрүүчүлөрдүн арасына барып түшүп калат. Бул деген алар оюнду жеңди дегенди түшүндүрөт. Это безумие! Просто безумие! Ошенде Окленд Атлетикс командасы 20 беттештик катар менен утуп, бейсбол оюнунда дүйнөлүк рекорд коюп салышты. Билли Питер менен сүйлөшүп отуруп, биздин кылган аракетибизден жакшы майнап чыкты. Бирок биз акыркы оюнду утпасак, бул нерсенин баардыгы текке кетет. Адамдар ар дайым башкы беттештеги жеңүүчүлөрдү гана эстеп калат. Биз канчалык рекорд койгонубуз менен башкы беттеш эми келет. Аны жеңишибиз керек деп ал беттешке даярданып, бирок эң эле өкүнүчтүүсү 2001 дагы ушундай беттеште утулуп калган Окленд Атлетикс 2002 дагы утулуп калды. Бул оюндан кийин Билли эмне кылышын билбей ойлонуп отурган кезде ага коңгуроо келип, Бостондун бейсбол командасынын ээси Генри аны өзү жакка чакырат. Каарманыбыз Бишкекте салынып жаткан стадионго окшогон аябай бир чоң стадиондун ичинде Генриге жолугуп, аны менен сүйлөшүп отуруп калса, Генри өзүнүн сунушун айтты. Көрсө ал каарманыбыздын эмгегин баалап өзү жакка ишке чакырып, башкы менеджер кылып өтө бир чоң сумма сунуштайын деген экен. Ал бул тууралуу Питерге айтса, Питер ага жооп берип, сен демек тарыхтагы эң кымбат баалуу менеджерге айлангыдайсың. Эми кандай чечим чыгардың десе, каарманыбыз жооп берип, мен бир кезде акчаны
Американы тантап туура эмес чечим чыгарганмын. Ошондуктан азыр шашылып кереги жок. Мен ушул Окленд Атлетикс менен чоң жеңиштерге жеткенге аракет кылдым. Бирок эмнегедир такыр окшошподу десе Питер аны ээрчитип алып, мен сага бир нерсе көрсөтөйүн дейт. Алар сыналгынан бейсбол оюнчусу топту уруп туруп чуркап бара жатканын көрүшөт. Бирок эмнегедир ал шашылып чуркап бара жатса, элдер анын үстүнө шылдыңдап күлө беришти. Көрсө ал урган топ оюн талаасынан чыгып кеткен экен эле. Мындай учурда чуркап деле кереги жок болчу. Питердин айтайын дегени Билли буга чейин кылган ийгиликтерин өзү деле түшүнбөй, алдар аркасын карабай эле чуркап бара жаткандай болуп жаткан. Анда Билли мен эми түшүндүм, сен негизи жакшы баласың деп ал жерден кетет. Привет, пап. Вот та песня, что я обещала записать. Тасмандын аягы каарманыбыз кызы жазган ырды угуп бара жаткан жерден бүтүп калат. Көрсө Бостондун бейсбол клубу каарманыбызга 12 миллион 500 миң доллар сунуштаган экен. Бирок Билли ал сунуштан баш тартып Окленд Атлетикс менен калат. Анткени ал аймакта каарманыбыздын кызы да жашагандыктан ага жакын болоюн деди окшойт. Бул окуялардан 2 жыл өткөндөн кийин бейсбол ойногон Red Sox командасы Биллинин стратегиясын колдонуп дүйнөнүн чемпиону болгон. Билли болсо дагы деле Окленд менен иш алып барып жеңүүгө аракет кылып жүрөт. Тасмада көрүнүп тургандай жашоодогу эң эле маанилүү нерселердин бири бул адамдар менен болгон мамиле. Ошондуктан бизди көрүп жаткан жашына дагы, каарысына дагы жана өзүбүзгө эскертебиз. Айлана чөйрөбүздөгүлөргө мамиленин эң эле мыктысын кылып, аларга дем күч берип ар дайым ийгиликке түртө жүрөлү. Анда достор, тасмага мыкты белгисин басып оюңуздарды калтырып койгон болсоңуздар, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, өз мүнөзүбүздү ар дайым чырайлуу кылалы.